Дрон такси 7 жылдыздуу мейманкана, эң ири кино шаарчасы жана көк тиреген имараттар. Булар кыял эмес, булар Асман шаарынын ичинде камтылган. Тарыхый долбоордун курулушуна мезгил кутусун салууга президент Садыр Жапаров катышты. Каланын курулушу Кыргызстандын атын алыска даңкын далайга чыгарат. Экологиялык шаар 4000 гектардан ашык аянтты ээлеп, алдыңкы технологиянын, инновациянын, билимдин борборуна айланат. Учурунда Аравияда Неом, Эмираттарда Маздар Сити, Швецияда Вестерн Харбор, Кытайда күнөстүү өрөөн сындуу туруктуу өнүгүүгө багытталган долбоорлор ишке ашкан жана азыркы кезде дагы ийгиликтүү өнүгүүдө. Андыктан аталган өлкөлөрдүн ой кыялдары реалдуулукка айланып, дүйнө элин суктандырып, башкаларга үлгү боло алды. Демек, биз дагы Асман шаарын кура алабыз. Башкалардан эмнебиз бар? Акылдуу шаарыбыз эл жашаган конуш жай же жумуш орундары эле эмес, инновациянын, экологиялык туруктуулуктун жана социалдык өнүгүүнүн символу болсун. Башкаларга мындай жаратман иштер боюнча үлгү бололу. Келечектин шаары 4 бөлүктөн турат. Алар акылдуу шаар, соода сатык, спорт жана көңүл ачуу калаасы. Анын ичинде ири кино шаарчасы, бейтапкана, дүйнөлүк стандарттагы соода түйүнү, ааламга атагы чыккан автомобиль чыгаруучу түйүндөрдүн кеңселери жайгашат. Дүйнөдөн эң мыкты инвесторлорду президентибиздин тарталганы. Мага ошонусу жакты, биринчиден. Экинчиден, азыркы замандын талабына шайкеш экологиялык жагынан өтө тыкыр көзөмөлдөйбүз. Жана экология менен экономиканын ыраатына жетишебиз деген президенттин сөзү жакты. Анан үчүнчүдөн албетте 4кө бөлүп бир шаар эмес 4 шаар болот экен. Ошонусу Буга катар спорттун түрлөрү менен машыгуу залдары болот. Бул өлкө жарандарын кубантпай койгон жок. Ушул жерге дүйнөдөгү эң мыкты спортсмендер, мыкты олимпиадага даярдалган, дүйнө спортчулугуна даярданган дүйнөлүк спортсмендер келсе, ошондо Асмандын дагы ушул акыл шаарыбыздын дагы аты чыгат. Биринчиден экологический жактан, экономический жактан аябай бир жакшы бир пайдалуу шаар боло турган болду. Балдардын келечеги үчүн, кыргыз эли үчүн аябай бир жакшы шаар болду. Көптөн бери айтып жүргөн сөз болчу. Мына бүгүн башталып, Кудай буйрса, 7 жылда, 10 жылда бүтөп атат. Жакшынакай биздин туристтик аймакка бир салым кошо турган жакшы иш болуп атат. Ошол жер жагып атат мага. Элдин маанайы дагы, элдин ушу колдогуну дагы бул чоң демилге деп ойлойм. Элге жугумдуу шаар болсун, элди баккан шаар болсун. Дагы шаарлар салына берсин, эми ушу Асман менен бүтүп калбай дагы келечек деген шаар салынсын. Ошондой эле эң чоң мечиттердин бири Ислам университети жана Ислам музейи салынат. Дүнүйө жүзүндө эң ири мечит болгон мечитибиз ушул жерге түшөт деп айтып атышат. Жана Ислам эл аралык Ислам университети жана Ислам музейи биздин калкыбыз дээрлик 90% мусулман болгондон кийин ушундай бир имараттардын түшүшүнө элдин деңгээли өсүп жетти. Жана бул биздин жергебизде диндин өнүгүшүнө жана ушу кыргыз мамлекетибизде, Кыргызстаныбыздан дин дүнүйөгө тарашына бир өбөлгө ортомчу болот деп эсептейм. Асман Ситинин долбоорун иштеп чыгууга бюджеттен 1 да сом коротулган эмес. Курулушуна кызыктар инвесторлор арбын. Экологиялык калааны салууга 20 миллиард доллар коротулары болжолдонууда. İnşaat firmasıyız. Burada eğer bir talep olursa burada yatırım yapabiliriz yani. Буга чейин Кыргызстанга 35 миллион долларга чукул инвестиция салганбыз. Бул жактан болсо туризмге инвестиция салууну көздөбүз. Анын көлөмү башында 150 миллион долларга чейин болот деп болжолдоп жатабыз. Ondan dolayı turizme de yatırım yapabiliriz ileride. Pakistan, India, Bangladesh, Amerika, Arapский Эмират, Австралия, Англиядан бардыгын бизнесмен келди. Шунус берип атат. 20 миллиард доллар инвестиция алып келебиз. Кудай буйрса 100% закон менен иштебиз. Налог төлөбүз, мамлекет жардам берет. Кудай буйрса бул Асман шаар Кудай Таала жардамыбыз менен иншалла курулабыз. Чет элдиктерден сырткары ички инвесторлор дагы курулушка катышууну көздөйт. Жоомарт мырза ири курулуш компанияларынын бирин жетектейт. Ал шаар салуу кыргызстандыктардын колунан келээрин белгилеп, ири долбоордун башталып жатканына кубанычта. Кыргызда бай макал бар го, көз коркок кол батыр дегенчи. Бүткүл мамлекеттерди карап көрсөк, бүткүл мамлекеттерде кайсыл жаңы шаар курулса,
ошол шаарга адам сразу толот да. Себеби адам баласы таза жашоону, жаңы асфальт, жаңы үйлөр, жаңы технологияны жакшы көрөт. Ошон үчүн бар ошол жакка басым жасайт. Бул жакта биринчи ысык көлдүн 4 мезгилдик сезон, андан тышкары ысык көлдүн баягы лыжный базалары, көлүбүз бар. Ошого Кудай буйрса ишке ашат деп ойлойм. Ири долбоордун башталышы атамекендик курулуш ишканаларынын, транспорттук түйүндөрдүн, темир жолдун ишин жандантат, өндүрүштүн өр алышына өбөлгө болот. Нурхан Орозбеков жаңы кала, айрыкча жаштарга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарына ишеним артат. Асман шаарынын салынышы көлдүн өзгөчө жаштар үчүн бул абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жардам берет деп айта алам. Себеби бул шаардын келечеги чоң, жаштар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, жаштардын өнүгүү өсүшүнө салым кошууга мындай чоң түрткү болот деп айта алам. Шаарды салууга катышкан инвесторлорго мамлекет кепил болот. Долбоор инвестициялык мүмкүнчүлүктү арттырып, экономиканын локомотивине айланат. Бул биздин мамлекетибиз үчүн чоң инвесторлордун келишин күтүлүүдө жана ошолордун салымы менен экономикабызга чоң өтө зор салым кошулуу менен бирге өзүбүздүн мамлекетибизди башка мамлекеттерге да таанытуу жана ушул жерге көптөгөн туристтерди келечекте тартууга боло турган, айлана турган бир шаарча болот. Кудайым буйрса 7 жылда чоң бул шаарга келип, шаарлардын ачылышына күбө болобуз деген жакшы ниеттебиз. Кереметтүү ысык көлдүн жээги туристтердин ордосуна айланат. Бул бир гана көл жергесинен эмес, Кумтөр кени сыяктуу бүтүндөй өлкөнүн экономикасына салым кошот. Бүгүнкү күндө Ысык көл районунун 100 миңге жакын койка место бар да, койка орундук туристтерди кабыл алганга бир жолу. Асман шаарынын салынышы менен потенциалдык туристтик потенциал албетте абдан жогорулайт. Бул жерде бир гана ушул туристтик шаар эмес, бул мындай бир экологиялык башка дагы бир бул мындай пансионат жол эс алуу катары деп карабаш керек деп ойлойм. Бул жерде туристтен сырткары дагы мындай турист эмес да калк жашай турган шаар болот деп албетте. Уштапта Кыргызстандын берметин көрүүгө келгендер жүздөп саналат. Бул чек эмес, инновациялык шаардын түшүшү туристтердин агымын кыйла арттырат. Министрлик тараптан Кыргызстандагы бардык туристтик чөйрөдө эмгектенген туристтик бизнести чакырдык. Бул жерде мына ошол эле ири мейманканалар Шератон, Новотель, Хаят, Орион деген биздеги мейманканалардын учредителдери, негиздөөчүлөрү келип, ушул иш-чарага катышып, абдан келишип алып, ушул жерде Асман шаарына кызыккандар көп болуп жатат. Мен ойлойм, ушул биз буйруза баштап алсак, мен ойлойм, бул Кыргызстанда ар бир облустта да ушундай бир жагымдуу шарттар кеңири түзүлөт деген бир жакшы ишенич. Жарандар ири шаар көлдүн экологиясына терс таасирин тийгизет деп чоочулабай эле койсо болот. Мында экологиялык талаптар тыкыр сакталып, энергиянын кайра жаралуу булактары, таштанды чыгаруу, жылытуу системасында дүйнөнүн алдыңкы тажрыйбалары колдонулат. Акылдуу шаар курууда эң ириде көлүбүздүн экологиялык баалуулугуна абдан чоң маани беребиз. Шаардын инфратүзүмүн пландоодо, иштеп чыгууда, дегеле ар бир деталын карап чыгууда, айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык туруктуулук жаатындагы ченемдер жана стандарттардын толугу менен сакталышын тыкыр көзөмөлүбүзгө алабыз. Дегеле биз ысык көлүбүздүн экологиялык абалына изилдөө, мониторинг жүргүзүү боюнча айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы окумуштуулар жана эксперттер менен кызматташууну колго алабыз. Шаардын асман аталышы тегин жерден эмес, булат жаңы бийиктикке умтулуунун, максат коюп ага жете билүүнүн символу болсун деген ой менен ыйгарылган. Эми бул шаар ой кыялды орундата алган керемет жайга айланат. Анын ишке берилиши Кыргызстандын башка өлкөлөрдөн кем эместигин далилдей алат. Нурсултан Назарбаев Астананы Алматыдан борборду которуп Астана шаарын курам дегенде ээн талаага эмне куруп атат, бюджеттин баарын коротуп атат, болбогон иштин баарын жасап атат деп айткандын баары тең жокко чыгып, мына Астана шаары азыр туристтердин баары ошол жакта жүрүп атат. Болгондо дагы Казакстандын өзүнүн абдан заманбап борбору болду да. А биздин бул Асман шаары жакшы максатка жетип курулуп калса, анда дагы жогорку деңгээлдеги шаар болот. Себеби бул көгүлтүр биздин көлдүн жээгинде курулгандан кийин бияка туристтер сөзсүз түрдө агып келет. Сингапурду айтабыз, Малайзияны айтабыз, Эмиратты айтабыз, суктанып ушундай шаарлар бар экен, өнүккөн өскөн мамлекет экен деп. Кудай буйрса мына биздин жергебизде, биздин мамлекетибизде дагы ошо сыяктуу келечектин шаарлары курулган атат. Курулуп аткан шаарыбыз ак жолтой болсун, биздин элибизге буйруп Кыргызстаныбызды алыска дүңгүрөтө берсин.
Боз үйлөр тигилип, Кыргыз айылына окшоп турган жер мындан 10 жыл өткөндөн кийин дүйнөнү суктандырган алдыңкы акылдуу шаарга айланат. Ал эми 2023 жылдын 30 июну ири долбоордун башталышы катары өлкө тарыхында калат. Бул күнү миңдеген Кыргызстандын жарандары көгүлтүр көлдүн жээгинде, ал эми дагы миллиондогон калкыбыз көгүлтүр экран аркылуу Асман шаарынын курулушунун башталышына күбө болду. Шаардын курулушунун башталышы өлкөнүн чар тарабынан келген жарандардын башын бириктирди. Бардык аймактан келген мекендештердин бул тарыхый учурга күбө болуусу ынтымактан кабар берет. Ынтымак биримдик астында башталган кала келечекте түндүк менен түштүктү, батыш менен чыгышты байланыштырган финансылык хабка айланат. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Ысык Көл облусу.